Сейтек балдарын жана өспүрүмдөрдүн улуттук борборунда мектеп окуучуларынын республикалык жана улуттук олимпиадасынын жабылышы жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо азем өттү. Салтанаттын ачылышында билим берүү министри Доктуркүл Кендирбаева сөз сүйлөп, 12 жылдык билим берүүгө өтүп жаткан мезгилде олимпиадага катышкан балдарга дүйнөлүк деңгээлде бирдиктүү билим берүү стандарттарына айкалышкан билим алууларын каалоо менен Кыргызстандын ар бир баласы сапаттуу билим алыш үчүн толук шарт түзүүнүн үстүндө иштер алып барылып жаткандыгын баса бергиледи. Биринчи жолу силер дүйнөлүк деңгээлдеги гитептердин тажрыйбасына таянуу менен улуттук жаңы муунда иштелип чыккан эң мыкты гитептерди ала баштайсыздар. Биринчи партиясы англис тили гитеби чыгып атат. Кийинки партиясы дүйнөлүк деңгээлде окуган гитептерди силердин жүздөгөн кыргыз котормочулары, жүздөгөн мугалимдерибиз, эң мыкты мектеп мугалимдери Кыргыз билим берүү суверенитетине ылайыкташтыруу менен эгерде мурун ата-энелер колунда бар балдарга кымбат баада сатып берген китептер болсо, азыр ар бириңиздерге мамлекет тарабынан жеткиликтүүлүгүн камсыз кылабыз. Буга чейин олимпиада мектеп баскычында, андан кийин райондук, шаардык, облустук баскычтарда өткөрүлгөн. Аталган жарышта эргелип отуруп, республикалык жана улуттук олимпиадада алдыңкы орундарды алган мыкты окуучулар менен мугалимдердин эмгектери жыйынтыкталды. Өлкө боюнча биринчи орунга 17 бала, экинчи орунга 19 бала, ал эми үчүнчү орунга 18 бала татыктуу болушкан. Жалпысынан 54 окуучу олимпиаданын жеңүүчүсү болгон. Кахраманов Максатбек. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү менен алдыңкы мугалимдерди сыйлоо аземине арналып тартууланган атайын концерт салтанаттын катышуучуларынын маанайын көтөрүп, көркүн ачты. Республикалык жана улуттук олимпиаданын мыкты окуучуларынын бири Байел Шамшиев кыргыз тили жана адабият сабагынан биринчи орунду алып, Ош шаарынан келсе, үчүнчү орунду алган Нурайым Нуржанова Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынан келген. Ийгиликке жетүү үчүн көп даярдыктардан өткөн. Аларды мугалимдери шыктандырып, ата-энелери да чоң жардам бергенин айтышат. Бул биринчи орунда аркасынан уйкусуз түндөр, канчалан кажабаган эмгек турат. Албетте бул биринчи орунда биринчи айтып кете турган нерсем бул ата-энемдин колдоосу, өзгөчө апамдын колдоосу. Экинчи орунда бул Муратова Сажида Рахманбердиева эжекемдин мага түзгөн бул билим берген фундаменти, ал эми мага мындай компастай багыт берген чаткалдын чалган кызы Нургүл Тайыр кызы эжекем мага аябай чоң көмөк көрсөттү деп айтсам болот. Бул ийгиликке жетүүгө албетте биринчиден эле мугалимдин, андан соң ата-энемдин салымы чоң деп айта аламын. Анткени ар дайым шыктандырып турушту. Ошондой эле мугалимим дагы ар дайым тын бастан эмгек кылды десем болот да. Албетте, ушундай мыкты окуучуларды тарбиялап окутууда мугалимдердин ат көтөргүс эмгеги бар. Алар ар бир окуучусунун ийгиликтери үчүн тыным албай өздөрү да кошо окушат. Заман талабы менен тең жараша билим берген педагогдордун эмгеги үчүн ыраазы болбой койбойсуң. Акыркы жылдары олимпиадага көбүрөөк басым жасап, ийгиликтүү орундарга ээ болтабыз. Мына быйыл ошо окуучум республика олимпиадада биринчи орунга ээ болду. Биз аябай кубанычтабыз. Ушул жеңиштин артында талыкпаган эмгек, уйкусуз күндөр, ушунчалык аракетибиз акталды. Ушу биздин эмгегибиздин эми ушу мол түшүмүн алып атабыз. 3 окуучум республикалык олимпиадада биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды алышты. Шаардык олимпиадада 4 окуучум чыкты. Райондук олимпиадада биздин окуучулар Ленин райондо биринчиликти бербейт. Айрыкча ата-энелер тарабынан колдоого ээ болгон, ата-эненин жардамы ушунчалык балдардын терең билим алуусуна шарт түзүп берген ата-энелер менен биздин лицейдин байланышы абдан күчтүү. Окуучулардын арасында илимге ынтызар балдар абдан көп, чындыгында абдан көп. Окумуштуулардын айтымында быйылкы олимпиаданын эң негизги өзгөчөлүгү жана кубандырганы табигый илимдер, математика, физика, химия, биология айты боюнча алдыңкы орундарды алган эркек балдардын армандыгы. Техниканын өнүгүү заманы деп атабыз. Эртеңки күнү мына билим берүүнүн трансформациясы деп атат. Ал жерде ошо табигый билимдерге дагы көп салым кошулат. Ошондуктан ушул бүгүнкү балдар эртеңки келечегибиздин
жыргал жашоосуна түрткү берет деген ойдомун. Анан эми биринчиден ошо ата-энелерге да ыраазычылык билдирип кетет элем бул жердечи. Себеби ошол балдарга шарт түзүп берип, үйдүн ичинде шарт түзүп берип, керек болсо кошумча маалыматтарды алып бергенге ошо баласынын билимине кайдыгер карабагандыгына чоң ыраазычылык. Андан тышкары ошо мугалимдерге, мугалимдик жааматка бүгүн мына мугалимдер да сыйланды, мугалимдердин эмгеги да бааланды дегендей. Калия Карыбекова, Темир Малик Меңбаев, билим жаңылыктарына.